Памукалени кыргызчага которгондо памук бул ак пакта. Же болбосо пакталуу шаар дегенди билдирет экен да. Анткени дал ушул Памукаледеги эң бир кооз көрүнтүү жайлардын биринде турабыз биз азыр. Кыргызстанда медицина тармагы аксап, реформага муктаж болуп турган доордо ак калачандарыбыздын айласы кетип, канткенде кыргыз медицинасына салым кошо алабыз. Бейтаптардын өмүрүн кантип сактайбыз деген максатта өнүккөн чет өлкөлөргө барып, билбегенин үйрөнүп, билгенин бөлүшүп жүргөн учурду көрдүңүз беле? Анда бүгүнкү көрсөтүү ак калачандардын чет өлкөдө эмне менен алектенип жүргөнүн айтып беребиз. Эң эле кызыгы Туркияда ушул кандай гана кичи бизнес болобу же болбосо медицина тармагы болобу, да ушундай тармактарды мамлекет өз көзөмөлүнө алып, аларды баштан аяк каржылаганга даяр экенин көрүп турабыз да. Бир катар делегаттардан турган дарыгерлер, Борбордук Азиядан, Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстандан келген дарыгерлер тобу да ушул Памукале университетинин термалдык терапиясы менен таанышып, заманбап технологиялар менен таанышып жаткан учуру. Памукале университетиндеги акыркы үлгүдөгү технологиялар менен жаңы медициналык жабдыктар жада калса, башка өнүккөн өлкөлөрдө дагы чанда кездешет экен. Бас албаган адамды бутуна тургузууга жардам берүүчү робот техникалардын баасы миллиондогон долларды чапчыйт. Мындай заманбап технологияны көргөн кыргызстандык жана Орто Азиядан келген дарыгерлерди түрк технологиясы таң калтырды. Басууга же болбосо кыймылдоого мүмкүнчүлүгү жок адамдар үчүн ошону восстановление кылганы ушул аппаратты колдонот акырында. Робот аппараты. Дүйнөдө основной 3 мамлекет бар экен. Германия, Израилде, анан Турцияда бар экен. Ошо Турциядагы бирөөсү ушул экен. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын жарандары ошондой бир кандай бир кырсыкка кабылып, басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырап кала турган болсо, бул жака келип дарыланып кетүүгө мүмкүнчүлүк барбы? Сөзсүз бар. Ошол жагын өнүктүрөлү деп ушул жактарга келип, ушинтип жүрөбүз да. Бул азыркы бул аппарат Түркиянын өзүнөн чыккан заманбап азыркы технология. Жаңы технологияга жооп бере турган заманбап аппарат ушул робот деп аталат. Памукале университетиндеги жаңы технология менен таанышып чыккан ак калачандар алдыда боло турган конференцияга катышууга шашылып жатты. Анда Туркиянын жана Европадан келген дарыгерлер Памукаледеги термалдык суунун канчалык адам баласына пайдалуу жана Туркиядагы туризмди өнүктүрүүнүн бирден бир себеби да дал ушул термалдык терапияга байланыштырып, башка өлкөнүн дарыгерлери аркылуу туризмди даңазалоо болуп саналат. Медициналык туризм дегенде бүткүл ушул дүйнөдөн бейтаптарды дарылап жардам кылышат экен да. Азыр биздин келгенибиздин максаты түрк кесиптештерибизден жаңы тажрыйба алмашып, ушулардын методикасын көрүп, анан ошол өзүбүздүн мекендештерибизге, өзүбүздүн бейтаптарыбызга колдонуп, анан эң бүгүнкү форумдун мөмөлүү болгон жери биздин клиника менен клиника Памукале университети келишимге кол койдук. Буюрса өзүбүздүн ошол Москвада операцияга болбогон оор бейтаптарды ушул жака алып келип дарылатканга аябай жеңилдик шарттардын негизинде келишимге кол койдук. Дарыгерлер арасында Орусиянын Москва шаарында жеке бейтапканаларда эмгектенип жүргөн дарыгерлер да аз эмес. Клиникалардын ак калачандары Туркиядагы жаңы үлгүдөгү технологиянын жардамы менен бейтаптарды кантип дарылоонун жаңы ыкмасы менен да таанышып чыгышты. Реабилитационный центр ачылыптыр, ошол жерге келдик. Бул Памукале шаарында ачылганын негизгиси бул баягы минеральный вода бар экен да, ошонун ден соолукка көп пайдасы болот экен. Оздоровительных целях. Ошол анан түрктөрдө атайын медицина туризмди өнүктүрүш үчүн бизге сотрудничество кылсак болот экен. Келип дарыланып, көптөгөн ооруларды дарыланып кетсе болот экен.
Миллиондогон каражаттарды жана жаңы технологияны иштеп чыгарууда Памуккале университетине Түркия мамлекети баштан аяк каржылоого милдеттүү. Мамлекет медицина тармагын өнүктүрүү үчүн туризмди бири-биринен ажырагыс кылып байлап койгон. Bugünkü konferansta aslında Негизи бул симпозиумду уюштуруудагы максатыбыз өз аймагыбыздагы ооруканабызды жана ден соолук үчүн термалдык сууларыбызды жакшыртуу жана эффективдүү экенин дүйнөгө таанытуу. Ошол эле учурда термалдык терапия ден соолук туризми боюнча бүгүнкү күндө дүйнөгө таанымал болгон компоненттүү адамдарды угуу жана саламаттыкты сактоо кризиси жаатында иштерди алып баруу. Чет өлкөдөн жана Түркиядан келген делегаттар арасында дүйнөдө, өзгөчө Европада же башка континенттерде бул теманы көтөрө алган абдан жакшы спикерлерибиз бар. konuşmacılarımız var yurt dışından ve Türkiye'den. Конференцияга дүйнөнүн 20дан ашуун ак халачандары катышып, алардын арасынан Кыргызстандан келген бир катар делегация дагы бар. Башкы максаты келген дарыгерлерге термалдык реабилитациялык борборду даңазалап, муктаж болгон бейтаптарды Памуккале университетинин клиникасына келип дарыланып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз дейт. Bugün bu konferans yapmamızdaki amaç Бул жыйынды бүгүн өткөрүүнүн максаты өлкөбүздөгү баалуу объектинин ачылыш аземи болуп саналат. Сиз барганда реабилитациялык борборду жана бул концепцияны да көрдүңүз. Мындай концепциядагы объект биздин өлкөдө жана дүйнөдө сейрек кездешүүчү түзүлүшкө ээ. Ошондуктан биз муну бүткүл дүйнөгө таанытуу максатында конференция өткөрдүк жана дүйнөнүн 25 өлкөсүнөн катышуучулар бар. Бул катышуучулардын аркасы менен биз мекемебизди жана биз сунуштаган медициналык кызматтарды жакшырта алабыз. Биз дүйнөгө маалымдоону максат кылабыз. Ошондуктан биз бул жерде биздин чет элдик бейтаптар менен бирге жергиликтүү бейтаптар үчүн медициналык кызмат көрсөтө баштайбыз. Ушул тапта Түрк Республикасы жана боордошторубуз менен максаттуу кызматташкыбыз келет. Ошондуктан ал жактагы муктаж болгон бейтаптарыбызды Памуккале университетине деңизлиге сунуштайбыз. Сиздерди Памуккале университетинин ооруканаларында коноктоп, керектүү дарылоорду камсыз кылууну максат кылуудабыз. Албетте, бул үчүн биринчи билүү зарыл. Биз ушундай иш-чараларды уюштуруп жатабыз. Бул кабардар болуу жана таанылуу үчүн. Биздин чакыруубузду кабыл алып келгениңиздер үчүн баарыңыздарга ыраазычылык билдирем. hepinize çok teşekkür ediyorum. Памуккале университетинин башкы ректору медицина тармагында жаңы технологиянын жардамы аркылуу бейтаптарга, өзгөчө ДЦП менен жабыркаган жаш балдар үчүн жаңы мүмкүнчүлүк ачылды дейт. Üniversitemizin çok büyük bir Биздин негизги максат дүйнө жүзүндөгү бейтаптарга жардам берүү болуп саналат. Мисалы ДЦП оорусуна чалдыккан бейтаптардын көпчүлүгү жаш балдар. Басуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырагандарды бастырып, аларга ушул университеттин жаңы технологияларынын жардамы аркылуу көмөк көрсөтүү болуп саналат. ДЦП менен ооруган балдар биздин толук дарыланып, бутка турууга чоң мүмкүнчүлүк бар деп ишендире алам. koşamayan hastalar burada koşturulacak. Ибрагим Долапчы оглу өтүп жаткан иш-чаранын баштан аяк жеке көзөмөлүнө алат. Башкача айтканда, уюштуруучу келген конокторго шарт түзүп берүү үчүн болгон аракетин жумшайт. Bu bağlamda yabancı Биз чет өлкөлөрдөн келген бардык бейтаптарга кызмат көрсөтүүнүн бүт процессин көзөмөлгө алып башкарабыз. Башкача айтканда, аэропорттон аэропортко чейин кабыл алынып, кайра үйлөрүнө кайтып кетүү үчүн аэропортко чейин жеткиребиз. Ошол себептен чет өлкөдөн келген досторубуз жана ал жактагы өнөктөш досторубуз менен биргеликте бейтаптарыбызга эң жакшы шарттарды түзүп берүү менен дарылоо ыкмаларын сунуштайбыз. yardımcı olmaya çalışıyoruz. Түркияда туризм жакшы өнүккөнүн баарыбыз эле билебиз. Мындан улам мамлекеттин өнүгүүсү туризмге бекем байланып, анын ажырагыс бир бутагы. Конференцияга келген дарыгерлер Памуккаледеги бир катар тарыхый жайлар менен таанышып чыкты. Ден соолук туризмин уюштурганыбыздын себеби биздин Кыргызстан делегаты, Москвадан келген делегаттар тек ден соолук үчүн эле келип кетпестен мындай тарыхый жерлерди көрсөтүп, туризмдерди көрсөтүп, айландырып, мындай тааныштырып, ошо менен ушинтип келип кетебиз. Буюрса алдыда кандай пландар бар да? Буюрса алдыда Кыргызстандын ден соолук туризмин дүйнө жүзүндө таанытып, башка мисалга алганда Турция менен дагы башка чет элдик мамлекеттер менен ушундай ден соолук туризмин дагы да өнүктүрүү максат. Кыргызстандан бул жака врачтарды алып келип, бул жактан Кыргызстанга врачтарды алып, Москвадан, Россиядан алып келип, Кыргызстандан Россияга алып барып, бир жагынан опыт ашыруу, экинчи жагынан бизде болбой жаткан операцияларга бул жактарга келип операцияларды жасатып, анан врачтарды алып келип, маарекесин ашыртып, ошого
себепчи болуп өнүктүрөлү деп аракет кылып жүрөбүз. Түркиянын кооз жана тарыхый жерлерин жакшы билген жергиликтүү Ибрагим мырза Кыргызстандын дарыгерлери менен көп жылдар бою кызматташып келет. Азыр ал ак калачандарды тарыхый жерлер менен тааныштырып жаткан кези. Şimdi burası Бул жер термалдык суулары менен белгилүү аймак. Жыл сайын дүйнөнүн 4 бурчунан болжол менен 2,5 миллион турист зыярат кылганы келишет. Дүйнөдө өтө сейри кездешүүчү Клеопатра бассейни деген жер дагы бар. Бул дүйнөдө өтө сейри кездешүүчү, тарыхый мааниге ээ. Кургатыла турган жана термалдык суулары менен маанилүү аймак. Кыргызстандан Түркияга жылына болжол менен 80 миңден 100 миңге чейин адам эс алуу максатында гана келет. Мындан тышкары орточо эсеп менен 20-30 миң адам саламаттыкты сактоо тармагында Түркияга келишет. Көбүнчө балдар оорулары, онкологиялык оорулар, ортопедиялык оорулар, боор, бөйрөк, жилик чучугун алмаштыруу сыяктуу оорулар менен келип, ушул жерден дарыланышат. hastalıklarla geliyorlar ve burada tedavi oluyorlar. Андан соң дарыгерлер тобу Памуккаледеги эң кооз деп саналган жерге карай барышты. Дал ушул ак түстөгү тоолордун урматына ушул жердин аты коюлган экен. Түркия элинин медициналык туризм жаатындагы кандай иш алып барып атат, ошолор тууралуу биздин Кыргызстан өлкөсүнөн бир топ медициналык ар кесиптин өкүлдөрү, адистер келген. Келип бул жерде өтө көп нерселерди көрдүк. Бул жерде бүт дүйнөдөн көп өлкөлөр келип презентация окушту. Ал жерде көбүнчө ар бир өлкөдө медициналык туризмдин канчалык деңгээлде өнүккөнү тууралуу көп нерселерди сабак алдык, опут алдык. Анан мына Турция өлкөсүнүн медициналык туризм жөнүндө айтып кетчү болсок, бул жерде аябай өнүгүптүр. Мисалга алып кетсек эле, ошол Кыргызстан өлкөсүндө деле лечениени алат, операция болот, жанагындай изилдөөлөрдөн өтөт. Бирок ошол эле деңгээлде ал жакта бизде жасалбай калган операцияларды, изилдөөлөрдү бул өлкөгө келип дагы изилдөөдөн өтүп, керек болсо баягында дарылоодон өтүп, анан дагы керек болсо операциялар жасатканга өтө көп мындай жакшы шарттар бар экен, мүмкүнчүлүк бар экен. Бүт клиникалары заманбап, алар заманбап жабдыктар менен жабдылган. Анан кийин бул жерге келгенде аэропорттон түшкөндөн баштап эле эли бүт жакшы тосуп алат экен. Как турист катары жакшы тосуп алып, анан жакшы мындай туризм болгондон кийин жакшы жерлерин көргөзөт экен. Баягында турист боло турган мындай жакшы жайлары бар, өзүнүн ыйык, тарыхый жайларын көргөзүп, бизге ушундай жакшы нерсени калтырды. Эми өзүбүздүн өлкөбүздө жасалбай калган жанагындай чоң операциялар бар, уникалдуу бар. Мисалы үчүн алып кетсек, пересадка костного мозга, ак кан оорусу, лейкоз оорусу. Ушул оорусу мисалы үчүн кээ бир өлкөлөрдө жасалбайт да. Ушулар боюнча да булар дагы опуту чоң экен. Анан көп байланыштарды алып кеттик. Ошондой бейтаптарды бул жака туура багыт берсек, алар келип өздөрүнүн баягындай ден соолугуна пайдалуу нерсени алып келсе жакшы болмок деп ойлойбуз. Кыргызстанда оор операциялар жасалбайт. Бейтаптар үчүн шарттын жоктугунан улам Түркия сыяктуу мамлекеттерге барууга туура келет. Памуккале шаарында өтүп жаткан бул жолугушууда Түркиянын дарыгерлери биздин ак калачандарга тажрыйбасы менен бөлүшүп, акыркы үлгүдөгү технологиялары менен тааныштырып чыкты. Ал эми Кыргызстандагы бейтаптар үчүн Түркия медицинасы баардык шарттарды түзүп берүү үчүн аракеттерди көрүп келишүүдө. Нургазы Жаныбеков, Талантбек Исманалиев, Түркия, Памуккале.